коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айылышкан күрөш уланып жатат. Эфирде 7 каналдан коррупцияга бөгөт программасы апта башынан тарта өлкө аймагында атталган жемкорлук фактылары, бул багыттагы мыйзам бузуу аракеттеринин топтому жана алардын алдын алуу чаралары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Премиум класстагы турак жай комплексиндеги батирлер мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК Бишкек шаарынын түштүк аймагынан көп кабаттуу үй куруу үчүн жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Белгилүү болгондо 2005 жылы жер тилкесин минималдуу өлчөмдө ижарага берүү учурунда Бишкек шаарынын мэриясы курулган турак жайдын 13%-ын мэрияга берүү шарты менен келишим түзгөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө 1,5 гектар аянтка көрктөндүрүү, коопсуздук жана техникалык камсыздоонун заманбап технологиялары менен жабдылган 7 блоктон турган элиталык турак жай комплекси курулгандыгы аныкталган. Жалпысынан 166 батир курулуп, аянты 19.070 чарчы метрден ашуун көлөмдү түзгөн. Бирок долбоорду ишке ашыруу процессинде коррупциялык байланыштарды пайдалануу менен ижарачынын жана куруучунун демилгеси боюнча муниципалдык кызмат адамдарынын тымызын көмөгү менен соттун чечиминин негизинде батирлердин бир бөлүгүн мэриянын пайдасына өткөрүп берүү жөнүндө милдеттеме келишимден алынып салынган. Буга байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө көрүлгөн чаралар менен мамлекеттин пайдасына 24 батир же жалпы санынын 14% берилген. Алынган турак жайдын жалпы аянты 2686 чарчы метрди түзөт. Өткөрүлгөн кыймылсыз мүлк 3 бөлмөлүү кенен батир болуп, ар биринин аянты болжол менен 120 чарчы метр. Бул кылмыш ишинин алкагында иштин бардык жагдайларын жана тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кочкор районунда 100 миллионго бааланган өндүрүш объектиси жер тилкеси менен мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык, райондук прокуратура тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мамлекеттик мүлктөрдү кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө мурда мамлекеттин менчигиндеги дан азыктарды сактоочу кампалар жана ага тийиштүү жер тилкеси мыйзамсыз жеке жактардын менчигине берилип кеткендиги аныкталган. Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында 100 миллион 750 миң сомду түзгөн кыймылсыз мүлк 5 гектардан ашык жер тилкеси менен биргеликте мамлекеттин менчигине кайтарылды. Ошондой эле Жумгал райондук прокуратурасынын аракетинин негизинде Чаек айыл аймагындагы калктуу конуштагы мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткен 5 миллион сомдук 23 сотка жер муниципалдык менчикке өткөрүлдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Global Qorumtor Mining жоопкерчилиги чектелген коомун мыйзамсыз банкроттук жол жобосу боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында салык кызматынын Айтматов району боюнча башкармалыгынын Киреше бөлүмүнүн башчысы кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалганы кабарланды. Тактап айтканда, шектүү Global Mining'тен өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп алып, компанияга мамлекетке салык карызы жок экендиги тууралуу маалыматтык катты мыйзамсыз берип, анын банкрот деп табылышына түзгөн. Ошондой эле салыкчы жалган маалымат берүүнүн изин жашыруу максатында маалымат базасына Global Qorumtor Mining мамлекетке 213 миллион 134 миң сом карызы тууралуу маалыматты киргизген. Натыйжада Global Qorumtor Mining банкрот деп табылып, мамлекеттин кирешесине 213 миллион 134 миң сом милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн мыйзамсыз бошотулган. Аламүдүн районунун Чокморов аймагындагы мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат белгилегенде 2000-жылы мектепке чейинки билим берүү мекемесин жоюу жолу менен атайын администрациялуу процедурасы башталган. Андан соң жанаша аймагы менен кошо бала бакча Чокморов айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүлүп берилген. Бирок кийин социалдык объект жеке менчикте болуп, максатсыз пайдаланылган. Ошону менен бирге 2008-жылы инфраструктуранын социалдык объектилерин үчүнчү жактарга ажыратууга тыюу салынган. Колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карабастан, бала бакча 89 сотка жанаша жайгашкан аймагы менен жеке менчикке өткөрүлүп берилген. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында бала бакчанын ээлери кыймылсыз мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын эске алып, өз ыктыяры менен Аламүдүн районунун Чокморов айыл өкмөтүнүн эсебине өткөрүп берди.
Жумгал районунун Арал айылында жайгашкан мурдагы Дружба пионер лагеринин аймагы мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Кайтарылган аймактын жалпы аянты 4,5 гектарды түзөт. Белгилей кетсек, Оргтехника ачык акционердик коомунун калган объектилерин мамлекетке кайтарып алуу боюнча кошумча иш-чаралардын жүрүшүндө ишкананын жетекчилигинин улам алмашып турушунун фонунда мурдагы Минкош Оргтехника заводуна караштуу 180 орундуу Дружба пионер лагери кыймылсыз мүлктү каттоо органдары тарабынан эч кандай документтери жок Үмүт кооперативине өткөрүлгөнү аныкталган. Натыйжада 2008-жылы Үмүт кооперативинин директору тарабынан пионер лагери жергиликтүү тургунга сатып алуу сатуу келишими боюнча берилген. Мурдагы менчик ээлери тарабынан лагерден турак жай корпустарын бузуу жана алардын материалдарын сатууга жол берүүнүн натыйжасында объекттен жер тилке гана калган. Ошентип объект Жумгал районунун Куйручук Кызарт айыл аймагынын карамагына өткөрүлдү. Сүлүктүү шаарындагы мурдагы мамлекеттик оорукананын имараты ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан Сүлүктүү шаарындагы мурдагы мамлекеттик оорукананын имараты жанаша жайгашкан жалпы 88 сотка аянты менен мамлекетке кайтарылды. 2010-жылы ачык аукцион аркылуу оорукананын имараты жер тилкесин бузуу менен көмүр казуу компанияларга жеке менчикке сатылган. Кийинчерээк Сүлүктүү шаарындагы мурдагы оорукананын имараты максатсыз пайдаланылып бузулуп иштебей калган. Жер тилке менен мамлекеттик оорукананын имараты көмүр казуучу ишканалар менен түзүлгөн келишимге ылайык Сүлүктүү шаардык мэриясынын эсебине ыктыярдуу түрдө өттү. Тоң районундагы Южный пансионаты мамлекетке кайтарылды. Ысык Көл облусунун Тоң районунун прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мамлекеттик мүлктү кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө мурда мамлекеттин менчигинде турган Кажысай айылындагы Южный пансионаты жана ага тийиштүү жер тилке мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендиги аныкталган. Келтирилген прокурордук чара көрүү актыларынын жыйынтыгында 15 миллион сомго бааланган Южный пансионатынын имараты жана 10.183 чарчы метр жер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Ички иштер министрлиги коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдар жөнүндө мыйзам долбоорун даярдады. Тиешелүү документ коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоору 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын алкагында даярдалган. Эгер күчүнө кирсе, анда 2019 жылдагысы күчүн жоготору белгиленип, буга документте маалымат берүүлөрдү коргоо механизмдери жок экени жүйө келтирилген. Сунушталып жаткан мыйзамга ылайык коррупция жөнүндө маалымат берип, анысы тастыкталгандар коргоого алынат. Ал үчүн интернет аркылуу же түз компетенттүү органдарга кайрылып, коомго жарыяласа болот. Жалган маалымат мамлекеттик жана башка корголуучу купуя сыр камтылган жана жеке кызыкчылыктар үчүн жазылган арыздар кабыл алынбайт. Маалымат берген адамдардын коопсуздугу, купуялуулугу сакталып, юридикалык көмөк көрсөтүлөрү айтылган. Жетөгүз районундагы спорт лагери Кызыл Суу айылына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Алсак Жетөгүз районунун Кызыл Суу айыл аймагында Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан спорт лагеринин имараты жанаша жайгашкан пайдалуу аянты 162,2 чарчы метр жана жанаша аянты 213,67 чарчы метр жер тилкеси менен мамлекеттик менчикке кайтарылды. 2003 жылы спорт лагери жеке менчикке мыйзамсыз чыгарылгандыгы аныкталган. Мындан улам азыркы менчик ээлери өздөрүнүн мүлктөрүнө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, ыктыярдуу негизде лагердин имаратын өткөрүп берди. Салыктык рейдтин жүрүшүндө рухсат берүүчү документтери жок күйүүчү май сактоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирет. Текшерүүнүн жыйынтыгында Жалал Абад облусунун Нокен районунун аймагында мыйзамсыз күйүүчү майлоочу материалдарды сактоочу жайлар, май коюучу жай жана жеке үйдүн короосундагы кампа табылган. Бул жерлерде тийиштүү рухсат документтери жок 6 тоннага жакын күйүүчү май сакталган. Мындан тышкары сактоо эрежелерин бузуулар, пломбалардын жоктугу, ошондой эле башка бир катар укук бузуулар аныкталган. Бул факт боюнча материалдар мыйзамга ылайык, андан ары укуктук баа берүү жана соттук чечим чыгаруу максатында укук коргоо жана сот органдарына өткөрүп берүү үчүн даярдалып жатат.
Кемин шаарындагы мыйзамсыз менчиктештирилген балабакча мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык 2004-жылы балабакча Кемин райондук мамлекеттик администрация башчысынын мурдагы орун басарынын жакын тууганы тарабынан жеке менчикке алынган. Көрүлгөн чаралардын негизинде Кемин шаарындагы Жаштык кичи району дарегинде жайгашкан 40 сотка аянтты ээлеген балабакчанын аймагы мамлекеттин эсебине кайтарылды. Бишкектеги мыйзамсыз курулуш боюнча кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы тарабынан текшерүүнүн жүрүшүндө буга чейин архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгы тарабынан Репин көчөсүндө жайгашкан мыйзамсыз курулуш объектиси боюнча курулуш компаниясына карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлгөн. Андан ары мыйзамсыз тургузулган объектти бузуу жана лицензиялык руксаат берүү системасынын алкагында чара көрүү жөнүндө доо арыз берүү тууралуу кызматтык каттар жөнөтүлгөндүгү аныкталган. Бирок курулуш тармагындагы мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз курулуш иштери тууралуу маалыматка ээ болгондугуна карабастан аны токтотуу боюнча жетиштүү чаралар көрүлбөй, ал эми доо коюу жана лицензияны чакыртып алуу жөнүндө кызматтык каттар көңүл сыртында калтырылган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Аламүдүн районунда мыйзамсыз салынган 869 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Райондук прокуратура тарабынан Арашан айыл өкмөтүндө жүргүзүлгөн текшерүүдө Орто Сай айылында жайгашкан 1 гектар жер тилкеси мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткендиги аныкталган. Келтирилген прокурордук чара көрүү актылардын негизинде наркы 869 миллион 742 миң сомду түзгөн жер мамлекетке кайтарылды. Сокулук районундагы мурдагы Карл Маркс колхозунун үрөн кампасы мамлекеттин эсебине өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча колхоздун үрөн кампасынын аянты 1 гектар 24 сотканы түзөт. Үрөн кампаны жана ага таандык жердин бир бөлүгүн мурдагы айыл өкмөт башчысы өз алдынча ээлеп мыйзамсыз курулуш куруп колдонуп келген. Ал эми үрөн кампанын негизги бөлүгү жергиликтүү элдер тарабынан негизсиз колдонулган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында буга чейин ээлик кылып келген айыл өкмөт башчы алган жерин өз ыктыяры менен бошотуп берип, мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүүгө макулдугун берди. Бишкекте курулуш комплексиндеги коммерциялык жай мамлекетке өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда 1996-жылы мэриянын токтому менен Кайнар жоопкерчилиги чектелген коомуна 64 сотка жер пайдаланууга берилген. 2012-жылы Кайнардын жетекчилери муниципалдык кызматкерлер менен келишип, жерди мыйзамсыз каттаткан. Кийин 1 миллион 400 миң долларга курулуш компанияга сатышкан. Учурда бул аймакка О2 эко-комплекс турак жай комплекси курулуп жатат. Кайнардын жетекчиси турак жай комплексиндеги 373,63 чарчы метрлик коммерциялык жайын мамлекеттин карамагына өткөрүп, келтирилген зыяндын калган бөлүгүн төлөп берүүгө милдеттендирилди. Коррупциянын катмары ушунчалык кеңейип жайылган экен. Мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айылышкан күрөш уланып жатат.